Ассаламу алейкум сүйіктүү общение печенье долбур кайрадан эфирде. Жана мен баштан бери айтып келатам, экинчи сонубуз бир аз башкача болот деп. Тактап айтканда, мурдагыдай оюн зок, күлкүгө көбүрөөк маани бербей, жакшы, бир маанилүү, таасирдүү маекке көбүрөөк көңүл бурабыз деп айтып өткөм. Ошондой эле болуп келатат. Буюрса келген конокторубуздун баары жакшы бир темалар козгоп, сону маектерди куруп атышат. Анын баары сиздерге жагып атат. Себептен биз комментарийлерди окуп чыгып, бир өзүнчө анализ жүргүздүк. Эң башкысы бүгүн бир аз башкача эфир болот. Себеп дегенде конокто бүгүн Татынакай ырчы кызыбыз, айым, менин сүйүктүү карындашым Кызтай Калкаболова аял кишинин үйдөгү жана коомдогу орду кандай, ошол жөнүндө кененирээк маек куруп бермекчи. Андыктан каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар, жана пикир калтырууда сөзсүз түрдө бирдемкени эске алыңыздар. Ашыкча сүйлөп, ашыкча сөгүнүүнүн эч кандай кереги жок. Болгону гана конструктивдүү өзүбүздүн оюбузду жасканга өтөбүз. Андыктан баштадык. Достор, дагы бир рет керемет кечиңиздер менен. Өзүңөр көргөндөй бүгүн бизде өзгөчө конок. Тактап айтканда буга чейин жалаң эле мырзаларды чакырып, серьезно общение печенье кылып аткан болсок, бүгүн бизде Татынакай айым, тактап айтканда карындашым. Кандайсың? Кызтай Калкаболова. Саламатсыздарбы? Кут болсун. Бир жумадагы канчадагы 1,5 миллион, 5 күндө миллиондон ашыпсыңар. Азыр аябай катуу кетип атыптыр клинингер. Эми ал жөнүндө көп эле жерге интервью берсиң, эми кыскача эле биз мындай белгилеп коелу. Жакшы болуптур. Рахмат. Кимдерди деле тажатып койдук окшойт, мактанып бересиңер деп. Клип жөнүндө айта кетсем, азыркы учурга атайын баягы темирди кызуусунда бастайт го. Ошентип бастык. Ошол клипти көрүп көп адамдар таасир алып, үй бүлөсү менен бири-бири менен кайра табышкандар болду десем болот. Ошол. Темирди кызуу кезинде бас дегенде сен азыр кайсы жакка ташырып турдуң? Ал темада сүйлөп эле коеюн атсанын. Жок, кандай десем, элдердин азыр бардыгы эле ушундай болуп кетпейди ошо. Жок, ошо элге эмнеге менин анализим. Жок. Менин оюм ошого эле кетти. Просто элдики кетип калышы мүмкүн деп атпаймынбы, тактап калды. Эмнеге кетти? Мен деле түшүнүп турам, то что бизде көп болот, өтө көп андай. Анан ал клиптен көрүп өзүн тапкандар көп андан дагычы. Ошон үчүн элге жагып, комментарийлер жакшы болуп, көп иши кылып ийгилик. Жакында өмүр деген ыргыз чыгат экен, Мен Инстаграмыңан көрүп калдым. Аракет кылып атабыз. Баягы ушул клип бизге дем күч берип, аракет кылдык да. Анан жалкоолонбой иштейли деп иштеп атабыз ошо. Болсун. Бизде мындай программанын форматын бир аз өзгөрткөнбүз. Былтыр келип бир съемка кылганбыз, бирок ал съемка чыккан жок. Чыгарган эмесмин. Чыгарбай эле болду. Бүгүн болсо ал программадан бир аз өзгөчө. Ээн эркин, өзүң каалаган темада биз башка алып баруучулар кошоп, өзүбүз каалаган суроолорду бербейбиз. Эми мен билип турам, сен эмне жөнүндө сүйлөшкүң келип атканын. Сен деле билип турасың менин кандай суроолорумду берет экенимди. Ошон үчүн экөөбүз бири-бирибизди туура түшүнүп, бир элге да таасирдүү бир эфир кылып берели. Балким ушул эфирден кийин да көбүнө бир какой-то бир жардам болобу, айрыкча айымдарга, Айымдарга, ооба. Негизи эле бул нерсени көптөн бери айткым келип жүргөн. Анткени мага Инстаграмда жеке билдирүү аркылуу ушул нерседен кантип чыктың, мен деле депрессияда жүрөм, аялдын укугу боюнча сен деле айтып койсоң болобу, мен айтсам эч ким укпайт да мени. Менин туугандарым угушу мүмкүн, а сени бир кыргыз элинен жок дегенде 100 000 адам угат. Сен ушул нерсени айтып чыкпайсыңбы дегендер деле көп. Анан сиз чалганда деле дароо сүйүнүп макул, дароо макулдугумду бердим дегендей. Буюрса бүгүн ушул тема жөнүндө сүйлөшүп, айымдарыбызга кичине сабак болсун, эркектерибизге да сабак болсун деп бүгүн ушул тема жөнүндө сүйлөшүп элем да. Ушак, аялдын укугу деген. Ушак эң больной го. Мисалы, сен уже бир эки жерге берген интервьюңду байкап калдым. Тажап калды. Ой, башында аябай катуу таасир этчи, азыр уже көңүл бурбай калдым деп. Туура. Бул нерсе мен үчүн эле гана да. Мен үчүн азыр мен ага көңүл бура албайм, убактым да жок болуп калды ал нерсеге көңүл бурганга. Бирок баягы айлана чөйрөдө дагы баягы көтөрө албаган адамдар болот. Ушул эле ушак деген, тил деген бизди чоң бир депрессияга деле алып келип салып кеткен да. Мисалы үчүн кошунанын кызы деле баягы туура эмес жолго түшүп кетсе, баарыбыз биригип алып, аны жок кой, антпей дегендин ордуна баарыбыз биригип алып аны жамандайбыз да. Бир топ ишибиз кубанып, тигинин кызы монтиптир. Карасаң тиги унутуп кетиптир. Рас болду, көрмөгө ошону депчи. Жок, андай эмес.
адам барып ошону айтса, мисалы үчүнчү, антпе десе, ал деле туура жолго. Анын ошол жолго түшүшүнө эмне себеп болду билбейт. Мисалы үчүн, менин арманымды сиз түшүнбөйсүз, сиздин арманыңызды мен түшүнбөйм дегендей туурабы? Бири-бирибизди ошол жолду басып өтмөйүнчө эч кимибиз ал нерсени түшүнбөйбүз да. Ошон үчүн ойлойм да, мындай ушактап, ушинтип баягы ушакты айткан адам эң бактысыз адам болуш керек деп эле ойлой берем. Каларга жумушу жок уже. Балким мен деле убагында ушундай бир бактысыз болгондурмун. Бирок азыр чынын айтайын, убактым жок. Баягы ушул ушак, негатив нерселерди жашооңан алып тастасаң, жашоо жарык экен да, көрсөчү. Мындай карасаң, сонун турбайбы, жашоодо жакшы адамдар деле бар экен деп карап, ушак, негатив дегендерди баягы жүрөктөн алып салыш керек экен. Анан баягы бул нерсени азыр YouTube'дан көрүп деле теле көрүүчүлөр, YouTube көрүүчүлөр, сотко көрүүчүлөр эме болушу мүмкүн. Жаман нерсе жазышы мүмкүн, ушул депчи. Бирок мен байкашымча, негедир канча интрига жаралбасын, үй бүлөлүк жашооңдо, жеке жашооңдо бир да жаман комментарий сенин тарабыңа келбейт экен. Же мен байкабай калып атамбы? Сиз байкабай калып атат болушуңуз керек балким. Бирок баягы 80% мени жакшы көрүп, ушундай болуп атат. Анан баягы кубанасың да бир чети, бирок ошол 20% дагы мага чоң мүмкүнчүлүктөр түзүп берип атышат. Алтындары менин да коюм. Айрыкча кыздар. Айрыкча эркектер. Эркектерби? Мен кыздар дебейм. Кыздар мени жакшы көрөт тескерисинче. Баягы күнүнө мурун директти жакшы карачу эмесмин, азыр карап, кечээ күнү бир 2 бала менен аябай уруштум. Сен анан деп аябай ушунчалык эркектерибиз эмне болуп бараткан деп бир ойлонуп кеттим. Анан карасам, жакшы эле байкелерибиз, инилерибиз бар. Анан кээде таң каласың да, айттым байкем, аял кишинин эмесине аралашпай эле коюш керек депчи. Эми баягы ар бир кадамыңды карап эле андай болбош керек деп ойлойм да. Эркек деген эркектей болгон жакшы, аялдын аялы болгону жакшы да. Анан ар бир нерсеге кийлигишип, мен андай нерсени жаман көрөм. Өзүм да 5 эркектин арасында өскөнгөбү, андай характер бир аз эркекче болуп калган. Характер эркекче, анан кийин эме болуп калганда, мындай кичине эле ушу эркек киши мынтип ынжып бирдеке болсо эле жингиң келе берет да. Ушундай болбок беле депчи. Кыскача айтканда мындай катындардын жумушуна бир аз аралашкан, ынжык мындай, кыска орусча айтканда мелочный, нежный. Мелочный дегенде биздикилер анча-мынча түшүнбөй калышы мүмкүн. Мен мисалы канчадан бир аракет кылып келатам, биздин YouTube'да оңдойлуу айланайын. Мен мисалы көпчүлүк бар жерлерде түз маалыматты алып берип атам. Жана ошону мен туура көрөм. Эки сүрөттү чартап туруп, анан эки монт урушуп кетиптир, анан тегиндип кетиптир, анан кийин ушул эле Instagram, ушул эле бүт эле ушул ушактын баарын чыгарып атышат да. Мен аңгам ошол тил эле биздин ушул сөөгү жок тилге алыс келбей эле, ушу бири-бирибизди басынтып эле, бири-бирибиз менен урушуп эле, билбейм, эмнеге ушинте беребиз мен. Өзүм деле таң калам. Мындай суроо көрчү, мындай кыргыз коому мындай, в общем, азыркы биздин коом жагабы, жакпайбы? Өзүм чынын айтайын, мындай жагып да кетет, жакпай да кетет. Көп учурда, мисалы көп учурда терс жактарын көп көрүп калам. Сен ыйман жолунда жүргөн кызсың, мен көптөн бери билгенден бери. Анан өзүң да билесиң, билбей туруп сүйлөө, бул адамдын акысына кирген болуп калат да. Биздики азыр ойлоп көрө турган болсоң, өлбөдү дегенде 50% жок дегенде ошо менен алектенип атышат азыр. Интернет ошого жол түзүп берди. Анан сен бүгүнкү күндө эң бир маанилүү теманы козгой истегенсиң, айымдардын укугу. Сен алдын кайсы мааниде айтып жатасың? Мен мисалы толук түшүнө элекмин азыр айымдардын укугу боюнча деп. Айымдардын укугу боюнча мен сүйлөгүм келгени, анткени мага айттым го жаңы эле башта. Ушу жеке билдирүү аркылуу бир эмес, бир нечелеген күнүнө жок дегенде бир 20дан ашуун айым жазат, мен депрессиядамын. Мен ушул үй бүлөмөн ажырашып кеттим, же болбосо дагы ушу жумушум жүрбөй атат. Баягы билбейм, Кыргызстандын жарымын баары эле депрессияга түшүп кеткендей сезилет да магачы. Сен кантип чыктың эле дейт. Ал нерсе болуш керек, сөзсүз депрессияга киришибиз керек, анан чыгышыбыз керек. Ошондо гана көз ачылат да. Мен ойлойм, мисалы үчүн, кандай десем, ушул депрессияга кирбеш үчүн мен мисалы үчүн жогорку кеңеш жакты мындай өтө деле билип түшүнө бербейм, бирок мен ушул чоңдорубуздан суранып кетмей элем. Мындай ар бир жерде мындай психолог болуш керек экен да, сүйлөшө турган. Ошол эле ушак, мисалы үчүн мен сизге келип арманымды айтсам, сиз эртең бирөөгө айтасыз.
Эми сиз деп айтпайм, конечно, сиз айтасыз. А десем сиз Б деп кошуп айтасыз. Ошентип эле ушак чыгат, анан каяктан чыкты? Ушундай болот да. Анан кийин ызычуу дагы ошондон чыгат. Анан кайра эле ошого айтып алып өзүбүз ыйлап эле жүрө беребиз. Андан көрө ошол бир мындай бизге айымдарга, эркектерибизге дагы ошол үй бүлөдө мисалы үчүн аял күйөөсү түшүнбөстүк болот. Ошону психологдор айтса, ошол адам чечип берет экен да. Мындай нерсени мен каяктан уктум? Турциядан уктум. Биздин Москвада бар экен мындай нерселерчи. Мен мисалы үчүн ошол депрессия убагында психологко кайрылыш үчүн мен $200 акчамды короттум да ошол жакачы. Баягы аябай кыйналып турган убакта, жаның көзүң моундай кыйналып атканда бүттүгүн берип саларым керек экен да, эптеп ушул нерседен чыгып кетишим керекмин депчи. Мисалы үчүн $200 мен үчүн чоң эле акча да. Башкалар үчүн кандай, кээ бирлерде чындыгында $200 эмес, азыр кээде 2 сомго жетпей турган заман болуп калат, жашоо болуп калат дегендей. Ошон үчүн мен баягы суранар элем, айыл жергесине, баягы биздин могул ала тоо конушуна деле салып берсе, менин көчө менен эле жок дегенде бир 15 барат да ошол жакачы. Барып адамдарды бир ушундай депрессия, мындай бир жаман нерседен чыгара турган нерсе кылып, ушул чоңдорубузга ушинтип карап берсе дагы аябай ыраазы болмокмун да. Эмоционалдык абалы аямдардын депрессия бул бир тармак. Укуктар боюнча мисалы ошол эле айтып атпайсыңбы, мисалы мен үй бүлөмдөн ажырашып кеттим, анан монда депрессияга түшүп атам, аркы ошого алдын алганга бир аракеттер бар. Аялдын укугу деген эркек мынчалык турса, аял мынчалык туруш керек деп айтат го. Азыр биздин аялдар мындай чыгып кеткенбиз да. Анан эркектер түшүп кеттик. Баягы ошондой үй бүлөлөр дагы бар да, түшүп ылдый болгончу, анан баягы дээрлик бардыгы дей албайм, бир 30-40% бар да ошондойчу. Аялдардын укугу кандай болуш керек? Ушул баягы күйөөлөрүн угуш керек, анан только күйөөлөр эмне десе ошол секирсе секириш керек, отурса отуруш керек эмес. Баягы аларды сыйлаш керек, бири-бирин түшүнүү болуш керек да. Анан кийин аны урса деле унчукпай эле отуруш керек деген нерседен мен алысмын да. Анткени ал деле адам, ал деле бирөөнүн кызы. Баягы азыр өзүңдүн кызың монтип бөпөлөп чоңойтуп келатасың, андан кийин ошентип чоңойгондон кийин жашоосун ошондой элестеткенде ичиң ачышып кетет экен да. Мен мурун түшүнчү эмесмин, бала болгондон кийин анан түшүнөт экенсиң да. Ошон үчүн айтар элем да, мындай ар бирибиз укугубузду билишибиз керек депчи. Бири-бирин түшүнүү болуш керек. Аял дагы баягы өзүнүн ордун билиш керек, жашоодо кандай, эмне. Эркек дагы ошол эле ордун билиш керек. Ошондой деп ойлойм да. Анан кийин мен мынттым эле, анан деп баягы ортодо кайын журт деген болот. Алардын аралашуусу дагы баягы ошентип мага көп билдирүү жазып кетишет. Анан кийин эми алар деле бир убактылуу нерседир деп ойлойм. Аны дагы күйөөсү жакчы этсе болот, кыздын кайын журт жагын өзүнүн кыз чечсе болот. Эки жакты өзлөрү басып, экөө чогуу жашай турган ошол эки адам болот деп ойлойм да. Анан бул жакты тынчыта албай эле, анан ортодо бир адамды эле кыйнап, ал кыйналып, ал кыйналыш керек эмес деп ойлойм да менчи. Бул жашоо келгенден кийин эркин, туура, түз эле жашаган бул жакшы нерсе. Анан бири-бирин кыстап, кыйнап, ыйлап, андай жашоону мен каалабайм. Түшүнүктүү. Ошол укугубузду билсек эле ошол жакшы нерсе болот болуш керек деп ойлойм. Айтып атпайсыңбы, мындай жакта кайын журт, кыздын ата энеси деп ошо ата энелердин орду үй бүлөнү кармап калууда, сактап калууда чоң экен. Мен ойлойм, алардын деле ролу чоң. Аябай эле чоң. Ошол эле ата эне жараштырып коет, ошол эле ата эне ажыраштырып да коет да. Эки үй бүлөнү, бир үй бүлөнү ошентип да коюшу мүмкүн. Бул мага жеке жашоомдогу болгон нерсе эмес, балким мен ушул элдердин айтып аткан эле нерсесинечи. Мен ушинтип эле кайнэжем ажыраштырып койду мени, кайнэнем ажыраштырып койду, анан кайнатам мынтип койду, анан деген нерселерди аябай көп угам да. Балким ошол биздин ошол тараптар жакшы болсо, үй бүлөлөр сакталат деп ойлойм. Монда болсо кайнэне, кайын журт аркылуу баары кийлиштирип атат атпайбы? Эркектер. Ошого эми өздөрү жол берет да. По сутичи, мисалы, мен деле көп адамдарды билем. Өзүнүн ою менен эмес, бирөөнүн ою менен жашаганчы. Сүйсө, сүйүп алды, өз сүйүп алды, кайын журт сүйүп алган жок. Анан эркек дегиле ушундай моменттерде кандай бир чечкиндүүлүк болуш керекпи, билбейм, же кандай болуш керек деги сенин оюң боюнча себептегенде эми азыр мырзаларга да өзүң айтып өттүң. Ошол нерсени алып атканда, ошол Аллахтын аманатын алып атканда,
ойлонуш керек да. Мен уже жоопкерчиликтүү болушум керек депчи. Анан бир балалуу, 2 балалуу болгондон кийин анан ал нерсени ойлонбой жоопкерчиликтүү болуш керек деп ойлойм. Чечкиндүү болуш керек эркек. Ошол убакта мисалы үчүн баарын чечип койгон дагы эркек болот го деп ойлойм да. Мисалы үчүн аялды бас сен менен жашайсың десе, ал жашайт, аял эч убакта качып кетпейт да. Жок, сен менен жашабайм десе, аял калат ошол жерден жашабай эле. Бул нерседе эркектин да ролу чоң. Мен дайыма эле интервьюларымда айтып келем, чечкиндүү болгула деп элечи. Бир тараптуу эле болбош үчүн мындай да айтып коеюн, айымдардын да кандай мындай туура эмес чечимдери, кадамдары болуп калышы мүмкүн. Албетте, эки бен айтпайм, бир жактан гана күнөө ошо эки жактан ошон үчүн дагы айтам да, айымдаргачы тилди бир аз кыскарталы депчи. Тилди кыскарталы. Кичине эки жакты сыйлай билели. Бул нерсени мен ар дайым эле айтып келем да. Мен жаңы эле айттым да, кичине мындайраак түшүп коелук депчи. Ооба, силер акылдуусуңар. Мен дайыма эле айтып келем, аялдар ооба акылдуу. Ошол кичине бир акылсызыраак болуп түшүп койгоч ылдыйга депчи. Ал нерсени деле айтып келем. Ошо. Кичинекей менен сахнада жүрөсүң да. Кичинекей менен сахнада жүрөсүң. Эл алдындасың, анан негизи эле общем алганда Кыргызстанда азыр мындай мода пайда болду. Билчек мен ошого туура кошулам. Аял кишини колдон келсе жумушка кое берип коюш керек деп. Лично менин көз карашым. Себеп дегенде үйдө отура берсе, дальше больше депрессия, дальше больше истер болуп бара берет. Саат 5-6га чейин бирок бир момент бар. Байкап кайсы жумуш иштеп атат, эмне кылып атат. Эркектер менен көп аралашат, айымдар менен көп аралашат. Ошого байкаштырып туруп, эси туура келген болсо жумушка кое берип коюш керек. Туура. Саат 6да чарчап үйгө келет, тамагыңды кылып берет, жатып, экөөң бир саат сүйлөшөсүң, анан ошол жерден уктайсың. Сени менен тынч, анын мээси тынч. Деген лично менин оюм да. Туура. Мен деле ошондой нерсе кошулам. Но биздики азыр коом мындай көп динди толук билбей туруп эле азыр сен тигинтип койдуң, мынтип койдуң, ана мында деп сүйлөгөн азыр обязательно менин тарапка болот, сенин тарапка эмес, мен алып атам азыр. Бул менин көз карашым. Жазсаңар жазгыла да. Уже коркуп да калыптым, хейтерлерден жүрөк түгүлдөйт го, видео жазат экен, зарайда ойлонуп жүрүп койганбыз да. Рамка жок, ушундай деп ойлойм мен лично. Менин сүйлөшкөн кызым бар, ошону ичинен кийин үйлөнсөк ушундай эле кылабыз жашообузду. Ооба. Сен оюң боюнча туура эмеспи, себеп дегенде көп уруш ошондон болот. Туура. Кызганыч, куру кызганыч. Куру кызганыч, андан дагы аялдар аябай биз түшүктү, Аллахым түшүктү бизге берген да. Анан Чубак ажы да айтып коет да. Тоокту дагы бир мезгилде, мындай бир күндө мындай эшикке даңдып кой берип малды деле жаясың да, кечке жакта тура бербейт да сарайда. Анан кийин айтат да, мисалы үчүн ошол аял деле ошондой депчи. Үйдө кечке жата берсин, жиндүү болуп кетет деп. Эркек киши бир воскресенье күнү бир үйдө жатып көрсүн, нерв болуп жиндүү болуп кетишет. Аны мен өзүм деле байкап жүрөм. Анан кийин эме да мындай кандай десем, аялды деле баягы туура жумушу менен иштесе болот. Баягы аял эгер жумушта иштесе, келгенден кийин настроениясы ачык, күйөөсүн күтүп, ушундай болот да бири-бирине. Анан ал кечке эле үйдө жата берсе, бала менен изучу болсо, кечке ошол үй түйшүк менен анан келсе күйөөсү келет, ага тамак берет, анан уктайт. Кайра эле ошол жумуш боло берсе, аял деле чарчайт деп ойлойм да. Азыркы эркектерибиз баягы бар, кичине андайлар деле бар. Жада калса аялдарын ошо эшикке да алып чыкпайт да. Ошо гулайтет да келишпейт да. Мен андайларды деле көрөм. Анан байкелеримден деле бар да өзүмдүн алыскы байкелерим айтып калам, андай кылбагыла да, мындай кылгыла да депчи. Мындай эшикке чыксаң да көрөсүң, ушундай сонун эркектерибиз бар. Аялдарын четелеп киного алып бараткан, үйдөн бүгүн тамак жасаба, сен бүгүн бас бул жерге деп. Аялга ушундай эле бир жылуу эле мамиле керек да, бир болбогондо эле бир 1000 сомдун тегереги да. Аялга көңүлүү, ооба, бир ошо 300 сомго киного алып барасың, 500 сомго, ошо бир гамбургер алып берип койсоң. Ошол эле. Сен бүгүн тамак жасабай эле кой десеңер, ал ушундай учуп кетебиз. Ушундай, күйөөң ушундай сонун деп, андан башка бизге жакшы адам жок болуп калат да. Аны менен теңтайлаша берсек, бир аз кыйыныраак болуп калат. Аял деген бир сүйлөсө, биз эки сүйлөйбүз. Аны мен жакшы билем. Эркек киши күнүнө 3000 сөз сүйлөсө, аял киши күнүнө 5000 сөз сүйлөгөндө гана чарчайт экенбиз да. Анан кийин биз үйдө отура берсек 5000ден 10000 сөз сүйлөсөк да чарчабайбыз да, ошон үчүн. Анда мен көбүрөөк сүйлөп турайын, сен чарчап калып, эфирмен адам мындай окуп, өзгөчө эмне сурап бердиңиз деп. Просто мындай да түшүнүк бар да, динди кыйратып келген адам катары болбойм, бирок көчөгө алып чыгып,
эл алдына алып чыгып ары бери мисалы кино барып берип эле жактарга жакшы сен өзүң жолдошуң менен барасың же аялың менен барасың. Бирок ошондо дагы эми азыр көпчүлүгү жазат да типа аял кишинин көп көрсөтпөш керек, аялым тигиндей мындай деп. Бул дин жакка алып келген. Но биздики коом азыр интернет заманда жашагандан кийин ачык эле айтканда менин жеке оюм динди таза сактабай атышат. Ооба, динди таза сакталбайт. Эгерде мен мындай күлгүм келет да. Динде мындай, динде тигиндей деп биздин эркектер айтат да, анан телефонун карасаң, ушу кыска кийген, боенгон кыздарга жазып жүргөн. Мен ушул нерсе аябай ошону айтып атам. күйдүрөт да, аябайчы мындай. Өзлөрү ошол динге бир дагы кичинекей да татыктуу нерсе кылып коюшкан эмес. Анан кийин ушундай нерселерди аялга алып келип так 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 этип коюп койгондо, байкуш аял ушунча калбай отуруп калат да. Анан кээде мындай балким ушул айтып калам да, кээде балким силер ушул кичине динге кызмат кылып коесуңар же хотя бы жумага барып коесуңар. Ошо аялга кандай мамиле кылыш керегин билип аласыздар же аялга только запрет деле айта берсең, аял да чүнчүп кетет да. Негизи дин менен жашаган бул өтө эркин жашоо да. Өтө эркин сонун жашоо бул динде негизичи. Анан кийин биз баягы бул болбойт, ал болбойт деген нерселерди угуп эле келип туруп аялына монтип айтып коет, ал динди да жаман көрсөтүп коет да. Андай кылбаш керек, жакшы жак менен түшүндүрүш керек да, мындай тигиндей деп акырын алдап соолап. Андай эми айтып атпаймынбы, аял кишиге ушу бир эле жаным деген эле сөз да, кичинекей эле. Анан ошол нерсени дагы айта албай эле анан кийин ушул ар кайсына запрет кое берген да, бул туура эмес көрүнүш деп ойлойм. Эркектер мени жаман көрүп калса керек азыр. Жаман көрөт. Мени да жок, наоборот. Сонун эркектер. Наоборот, мындай бир четинен көз караштар бирдей болуп кетет экен көп жерденчи. Эми таза эле өзүмдү туура көрсөткүм келе бербейт. Мен өзүм жеке жарандык оюм бар. Аны мен постоянно айтам. Келген конокторум да ошону коркпой айтууну суранам. Себеп дегенде хейтерлерден коркуп, же эл мени мындай ийет, тигиндей ийет деп коркуп берип, көп нерсе айтылбай кетип атат. Эфир бүткөндөн жанаганы айта берсем боло эле деп, же болбосо айткан айтып алгандан кесип салбайлыбы дегендер да мен түшүнүп кеттим. Кимден коркосуң? Кудайдан коркуш керек. Туура. Ата-энеге сыйлаш керек. Өзүң айтканда уже ушактар көңүл бурган дейт болсо ээн эркин экен. Сен азыр кызды өзүң жалгыз тарбиялап атасың. Ооба, өзүм жалгыз тарбиялайм. Ата-энемдин үйүндөбүз азыр. Айышпа, жакшы элеби? Жакшы жашайт. Мажит тосуп жүрөбү? Жүрүшөт. Эми сеники азыр мындай, в общем алганда, жалгыз бой эне болуп калам да ошондо. Жалгыз бой эне болуп каласың, анан мен ойлойм, убакыты кенен жетише эле болот деп. Сенин эстрадага мисалы азыр кайра кадам жасап атпайсыңбы? Мурда сүйлөшкөнүбүздө сен бир ырчыны мисал келтиргенсиң. Эркек киши концерт коюп кетти эле, айтып атам. Эмне эле? Самиюсов. Ошол сыяктуу эле, бирок айымдардын версиясында, мисалы тойлорго ырдасам, мен ушундайларды көбүрөөк ырдайм. Же болбосо ошол стилде көбүрөөк алып кеткенге аракет кылам дедим. Ойдагы эле барбы? Же бар албетте. Кандай кантип жок болсун. Ошондой эле ойлор бар. Баягы бардыгын ошо тарбиялык мааниси менен ошол клипти көрүп ыйлагандар да болот. Ошо бири-бирин табышкандар да болот. Мындай ушундай бир жакшы жагы менен эле элдерге түшүндүрүп берели депчи. Кээ бири мисалы үчүн сүйлөсөң укпайт да мынтипчи, балким ошол ыр менен угуп, ыр менен таасирленет. Мына менин ушул бир дос кызым бар, ажырашканда бир ушул 3-4 ай болуп калды. Ошо күйөөсү келбейм болду деп кеткен экен. Анан ушул ырды угуп, ошо подружкам ошол күнү ыйлаган экен, ошол күнү кечинде эле могу клипти көрсөм деп келип бериптир да. Бул менин дос кызым да десе, мен жарашам сен менен, табышыш керек, болбойт уже. Бул клипти көргөндөн менин жүрөгүм эзилип атат деп. Ошентип ал үй бүлө дагы ушундай бир ынтымакта азыр сонун болуп жашап атат. Сүйүнүп атам. Менин тааныштарыман эле ушинтип чөтөртү. Сеники ошону репертуардын көбүнчө басымы бөлүгү ушул жанрда, ушул стилде болот, Мисалы өмүр дегенди угуп калдым, мен азыр жакында чыкса эми толук көрөбүз го. Андан сырткары да ушул сыяктуулар. Мындай кичине шаңдуу деген болбойт же болуп калабы? Шаңдуу деген алда коюбуз да бар. Ошо зарлык менен ошо биз эме болуп дуэт болуп кетсекпи деп деле ойлонуп атабыз. Эгерде эл ушул боюнча бизди кабыл алса, сол ырдаганда бизге анча деле эмеси жок. Жок, мурда сол ырдап эле жүргөнсүң. Жакшы эле просмотр алынчы ушул сыяктуу эле. Бирок ыр туура эмес тандалчу болот эми. Сен өзүң ал кезде бир 15-16 жашта кичинекей эле кыз болуп эле сүйүү жөнүндө ырдап, же болбосо бир башка нерсе жөнүндө ырдап атсаң, өзүң түшүнмө. Азыр мындай болуп атат да.
кийинки ырларыбыз баягы бир шаңдуу ыр жазткачы деп бир эл дагы суранып атат. Анан ошо бир шаңдуу ырды жанагы үй бүлө жөнүндө жазалып атабыз да. Бул да дагы эле үй бүлө. Ушул ата, апа, андан кийинки байке, жеңе, ушул үй бүлөдө болгон эле бир бактылуулукту эле ыр менен берип коелук депчи. Мындай болуп да бактылуу болсо болот, бактылуулук ушул жерде деген сыяктуу бир ырды дагы жазалы деп. Бизде пландар аябай көп өйдү. Бул ыр бизге дем күч берди да, чынында. Ошол. Демек сен азыр өзүң эл алдында мындай кыскача жоопкерчилигиңди билип аткан кезинде. Себеп дегенде сеники 300 миңден ашык катталуучуң бар Инстаграмда. YouTube'дан толтур адамдар көрөт. Анан эми айткандай эле көп адамдар сенден таасирленет. Ар бир баскан кадам, ар бир айтылган сөзгө кыскача болсо да, кичинекей болсо да жоопкерчилик бар экен билеткесинде. Келечек, дальнейший эстрадабы же өзүңдүн эле сулуулук салонуңду дальше өрчүтүп кете бересиңби же экөөнү бирге алып кеткен аракет кыласыңбы? Экөөнү бирге алып кетем буюрса. Бирге. Уже салонум деген баягы күндө барып ал жерге иштеш эмес да магачы. Ал жер уже өзү менен өзү болуп калган. Өзү менен өзүнүн клиенттери бар. Кыздар өзлөрү менен өзлөрү иштейт. Ал жерде апам шеф кылып койгом. Апам карайт, апам ошол акчаларын алат, анан мага чыгып берип коет. Бирок мен өзүм ушул эстрада жак менен эле кетейин деп ойлоп атам. Той топур аркы эрки планда жок же бар? Бар. Биз ошо жакын арада эле жар менен кыз узатып жаздырдым. Менде такыр ой жок болчу чынында. Өзүмө да бир аз күлкүлүү болду. Мен жар десем кандай болуп калат депчи. Бирок баягы бир аябай суранды да. Ойдо жок эле бир сумманы айтып койсом макул деди. Акча керек болуп жаздырышка туура келди. Ошо жаздырып койдум, анан кийин тойлор болсо айтып коеюн деп номерим айтып койсом болот. Эртең бүт партия жазчы эле комментарийге келди, осунун номерин жазган жоксуң деп. Значит, мен түшүнгөндөй эле мындай эстрадага да багытта жакшылап аткан кезинде аракет кылып атабыз. Аракет кылып атасың. Жеке жаш боюнча вообще маалымат бербейсиң болду. Ооба. Вообще категорически. Мен айткам, акыркы интервьюмду бергем. Айтчумду айткам да ошол жерде. Жок, эриниз экөөңөрдүкү эмес. Келечекте. Келечегимди да ошентип айткам. Айткансыңбы? Эң тура каласың, эң тура. Вообще унчукпаш керек. Балким эми Кудай билет, бактыма кандай адам жазса, балким чыгармачыл адамдар жазып койсо, аны уже чыгарбай коюшка да мүмкүн эмес да. Албат эле билет табылат. Ооба. Интрига кайра мындай башталат, бирок зачем да? Кереги жок. Ооба, балким ал чыгарбай кое албайсың да, эгерде жөнөкөй эле адам болсаң, чыгарбай коюш болот. Анан бирок азыр турмуш курууга такыр даяр эмесмин. Баягы мен өзүм ойлоп атам. Кызым бир 10-15 жашка чыгып калгандан кийин гана ойлоном депчи, ага чейин ой жок менде. Кызың 10-15ке чыккыча 30-40 жаштарда. Сен акта 31 кило болуп турбайбы? Ошондой. Сен тагы эле кичинекей экенсиң, Жакшы. В общем, мен айымдарга айтар сөз көп экен, өтө көп экен. Анын арга чыккан алганда, мына кыскартып алып келтирип, монча сөз менен бир прям тамай тие турган кылып жеткизгенде, вообще биздин коом эркектер эмне кылыш керек? Биринчиси жоопкерчилик болуш керек. Чечкиндүү болуш керек. Эркек болуш керек. Эркек деген сөздүн ичинде эмнени камтыйт? Ушул 3 нерсени. Ушу 3 нерсени бир эле эркек болуш керек деген камтып коет да. Кино, гамбургердин баардыгы чыгат. Гамбургер, кино, соктун бар ичинде. Соктун бар ичинде. Там эмне кирип кетиши мүмкүн айтып кой, мен да түшүнө алайын. Конфеттер. Мен просто биздин кинолор болчу да, гамбургер жок болчу, анда кошуп коюшум керек экен. Кошпоңуз. Айым. Кичине ийилчек болуш керек. Кичине эмес, бир тойло болсунчу. Кичинеден анан бир топко кылабыз да. Анан азыр бир топ десе кичи жаман көрүп атайын. Кичине ийилчек болуш керек. Сыйлай билиш керек. Аял деген эме болуш керек да, баягы балдарына тарбия берет, мээримдүү болуш керек. Канчалык мээримдүү болсоң, ошончолук нурун чачыратып салган болосуң. Эми кошумча суроо. Эркектин үй бүлөдөгү жана коомдогу орду кандай? Сен көз карашың боюнча. Чоң. Чоң, имеется в виду үйгө келгенде, эми кандай десем, мен азыр эми атам көрүп атса, апам көрүп атса, сразу эч кимге көрсөтпөй эле тууган урушубузга, калгандар көрсө көрө берсин. Кийин үйлөнгөндө деп атам да. Көчөдө бир кыймылдатпаш керек. Мынтип караганда коркпой эле койсуң, бирок эч качан коркутам, эч качан мен мындай зыйт айтканды кылсын дебейм. Аял кишиме, аялыма. Бирок кенде эле билдим мен уже сиздин кандай күйөө болоруңузду. Меними?
Силер мени билбейсиңер, ами. Бала чиркен. Сиз Жаман. кир жый коем деген. Менби? Жуу десе жууп деле коерм. Анан тарттым. Ал деген, мисалы үчүн исламда бизде кыргыздарда келин кылыш керек, келин жууш керек. Исламда андай эмес. Исламда аялдын укугу андай эмес. Эркек деле жууш керек, аял деле жууш керек. Ал үчүн барган эмес. Мисалы үчүн бизде деген жок. Бул деген жада калса кайнежесинин кийимдерине чейин жууш керек. Кайнатасына чай бериш керек, андай мындай деген. Исламда такыр жок андай иш эмеспи? Такыр жок андай нерсе. Бирок баягы кыргыздардын менталитетине сиңип калган үчүн ал нерсени кылууга туура келет да. А бирок ислам менен караганда андай жок. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, исламда жашоо эркин сонун депчи. Ошол нерсени биз бирок биздин менталитетке сиңбесе да. Жок, туура келбегенде да эми бар жана ата энени караш керек, ата энеге кызмат кылыш керек деген бар да. Ар бир кызмат кылыш керек, туура, ооба, кызмат кылыш керек. Бирок баягы кандай десе, бизде кыргыздардыкы слишком эле болуп кетип атпайбы? Андай эмес. Чеги менен сыйлаш керек. Баягы бизде деген ошол үй бүлөсүнө берилип кетип күйөөгө мамиле аз болуп калат да. Баягы көз эми кандай десем, убакыт аз болуп калат да. Ошонун айынан да уруш чыгып кетет. Баягы биз бул жака берилип кетсек андай эмес да, мындай эки жака тең карап, күйөөңө көбүрөөк убакытты ошол адамга бөлүш керек деп ойлойм мен. Чети туура. Но менин оюм боюнча, менин байкашым боюнча, бизде бул жерде мен суроо берип коелу узатып турбайм. Бул жерде бизде маек болуп атат. Ой бөлүшүп атабыз. Ошон үчүн менин оюм боюнча эркек анча-мынча жерлерден айымга баш ийип койсо, анча-мынча жерден уступка алып койсо, андан эчтекесинен кем кетпейт. Албетте. Бирок ошол нерсени дагы аялдар бул мени сыйлаган үчүн кылып атат деп кабыл алыш керек да. Анан муну мынтсе мынтип коет деген дагы аялдарыбыз бар да. Аз айтсам карсаң кылып коет деп подружкаларына мактанган аялдар бар. Андай болбош керек да. Айтып атпаймынбы, бири-бирин түшүнүп болсо эле болду, бири-бирин сүйлөп болсо эле болду, башка эчтеке деле бул жерде өтө деле моундай деле чоң маанилүү нерсе жок да. Бирок мындай да, вообще алганда эмнеге айымдардыкы, кыздардан баштап айымдарга чейин кандай десем, аппетит эч эле мындай той болгондой сезилет да, себеп дегенди карап туруп. Ар бир адам бирдемке кылып жашайт да, мындай бирдемке жетпеген. Грубо говоря, бирөөнүн күйөөсү ичет. Айланан ушу ичпей калса эле макул болчу, иштебесе иштеп эле койсун деп. Бирөөсү ичпейт, бирок иштебей отурат. Ушу бирепте бир иш таап алса эле анан кийин дейт да. Бүгүн эмнегедир ушул нерсени аябай ойлондум эле да. Эпте иштебесе дагы үйдө жакпаса эле болду эле, бир 5-10 миң сом тапса да айына иштеп келсе экен. Ичип келсе деле иштесе экен дегендер бар. Бирөө ичпейт, иштейт дагы. Бирок чыгып 5 миң сом таап келет байкуш. Аны олтуруп элдикине окшоп 25 миң таппайсың. Чыгып 25 миң сом таап келсе 50 миң сом таппайсың. Эмнеге аялдардын натурасы ушундай болуп калабы? Себеп дегенде эми мисалы бул сага тийиштүү эмес, мага тийиштүү эмес, анан көршүлөрүбүзгө деле тийиштүү эмес, анча-мынча балким тиешелүү болуп калат. Бирок мен байкагандан кыз кишиге канчалык жакшы мамиле кылба, баары бир сыйда аз болот экен. Себеп дегенде башыман дагы өткөн, досторумдан да өтүп атат. Ошон үчүн сен мага гүл бербейсиң дейт, гүл апарып берип баштайсың, анан гүл дагы туура ошол себептен айтып атпаймынбы, аялдын дагы укугу бар. Ошону билбей атпайбызбы? Билбеген үчүн ошондой нерселерди кылып атабыз. Эркектердин укугу? Эркектер да ошол нерсени билбей атабыз да. Мындай бири-бирибизди түшүнүү деген аз болуп атпайбы? Ошондуктан эле болуш керек деп ойлойм. Анан түшүнүү жок. Ошо кээ бирки үй бүлө ушул бактылуу жашайт, бирок бала бербейт да. Ушу баласы жок, ушу балам болсо биз ушундай сонун болмок депчи. Ушунча 5-6 баласы бар, ушу баланы берип койгон эки жак урушат, балага коркутат, баланы коркутуп тарбия беришет. Ал бала эртең окууга барат, окууга барып кандай окуйт? Билбейсиң да. Ошол эле ушундай жашоо эле уланып кете берет экен да. Ошон үчүн балдарыбызга туура тарбия бериш үчүн өзүбүз биринчи оңолушубуз керек деп ойлойм. Туура. Талашкым эле келип атат, эмнегедир мен эркектер тарабынан өтүп баштадым ошо мындай да. Бирок сен да бир эле тарапты жактап деген жокмун. Туура эле айтасың. Ал негизи сен айтпасаң деле ар бир эркектин оюндош керек, ар бир кыздын да оюндош керек. Мен могул жерден аша кетпешим керек, могул жерден мен баш ийип коюшум керек, а бул жерден болсо мен аялым сыйлап коюшум. Аял киши көбүрөөк баш ийип коюш керек. Ал сөзсүз түрдө. Себеп дегенде эркектердин эгосу ошо менен заряд алат десек болот. Аял угуп аткан болсо кыйыныраак болобу? Анан ошентип такыр эле кыйын болуп кетпеш керек да, бирок. Жок, таптакыр кыйын боло албайсың, ал тилекке каршы. Сый деп билиш керек ал нерсе. Ошо, если айымдар сый деп билген болсо, то эркектер 99% эле макул болот. Баланы карап туруп, карап коом тамак жасап койчу, колум бошоп атабы, ладно, жасап коем, аны кылганга макул болгон ошону эркек деп билет.
коом жөнүндө баардык жөнүндө эле сурадык. Айтар сөз айтылдыбы же жүрөктө дагы бирдемке калып кетип атабы? Менде баардык эле нерсе айтылды го дейм. Баягы элдин жеке берген суроолорунун баарына эле жооп бергенге аракет кылдым. Ошо депрессиядан чыгуу ал өзүңүздөрдөн эле. Чыгам десеңиздер чыгасыздар, анан кечки А сен депрессия мындай бүгүнкү жарым саат сүйлөшүп отурсак бир 5-6 жыл айтасың, катып аттың беле депрессияга? Менби калдым беле дейсизби? Катып аттың, депрессияга катып аттып кеттиң. Албетте катып атасың да. Мен дейп аткан адамды билбейм, бар болуп болду экен. Аябай катып аткам. Бирок бир мындай ушундай келетти же мага эле келгенде тык этип калат экен да, меңечи тык эткенде анан ойгонуп туруп анан баарын таштайт экенсиң да. Жок. Күчтөнүп өткөнсүң. Аял киши дагы эркектей эле күчтөнүп өткөн да. Мен ошого дагы бир жолу унандым да, айтса кантип эле күчтөнсүң деп. Бирок мен мындан, по-моему, где-то бир жыл же 2 жыл мурун экөөбүз көрүшкөндө салонго барып калган айышнемдер менен ужурашып барына. Күлүп жайнап эле жүргөнсүң. Мен такыр билдирбейм. Күлүп жайнап жүрөм. Ошо күлүп жайнап сен мен арманым сиз түшүнбөйсүз да. Жок, мен ушундай атам дей албайм да. Мен күлүп жайнап эле жүрөм. Кечинде баягы мен тайнем айтып калат да. Күчтүү аял бол депчи. Өзү ушундай күчтүү аял. Күчтүү аял бол. Кечинде жатып ыйла жастык, эртең менен күлүп тургунуң дейт да. Ошол нерсе мээңиме сиңип калган окшойт. Анан азыр жок, азыр ыйлай элекмин, ушу ыйлап эле коеюнчу. Көп болду, ушу убактында жок болду, ыйлап коюш керек деп койдум. Мага артып үй барып жазыкны сыксаң шулачы. Жок, убакыт жок болот. Ошо ыйлабаңыздар, ушундай убакыт жок кылып коюш керек экен, ыйлаганга ойлонгонгочу. Мен мисалы үчүн эртең менен ишке келем, андан кийин биякта магазин ачкам, аяка барам, студияга барам, ыр жаздырам, клип тарттырам, анан ортосунда мондой интервьюлар бар, аяка жетишип келем. Кечинде баргандан кийин эле кызым Альфия деген сонун жумуш бар мага. Ошол экөөбүз ойнойбуз кечке. Ойнойсуңар да? Эң сонун. Сайкал. Сага чоң рахмат. Анда эң негизгиси кубанычтамын. Себеп дегенде бөтөн адам эмессиң. Көптөн бери эле таанышпыз. Кубанып, жайылмайып жүрө бер, өзүң айткандай ыйланганга убакыт болбосун. Чыгармачылыкка илхом келип турсун, көптөгөн ырларды күтөбүз. Өзүң айтмакчы, мааниси бар, терең маанилүү, элге да бир таасир бере турган ырларды, клиптерди шаңда болсо жыргай турган айтор иш кылып чыгармачылыгың бай болсун. Анан эң башкысы өзүң айткандай күчтөнсүң дедим. Алда буюрса сен өзүң жоопкерчиликти сезип калган болсоң, чоң жоопкерчилик бар экен. Ал биринчиден ата эненин ыраазычылыгы, экинчиден сенин кызың турат. Ошо кызына бир сонун болуп 15ке чыгарып, андан кийин жеке жашоо ойлонуп. 15ке чейин чыкпай эле койсо эмне болот? Билбейм, балким мен өзүм оюмда да, анан бар убакыт көрсөтөт. Жазган болот деп ойлойм, балким эми Кудайдын жазганы да, балким деп да айта алайын дедим. Жалпы көрүүчүлөрүбүзгө эгерде аягына чейин чыдап көргөн болсоңуздар, терең ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде дагы бир жолу баса белгилеп кетейин, биздин общение долбоорубуз азыркы учурда элдин талабына эмес, эл каалаган суроолорду эмес, өзүм каалаган суроолорду берем. Бул себеп дегенде менин долбоорум. Анан бул долбоорго мен жоопкерчилик алып кетем. Буга чейинки чыгарылыштарды көргөн болсоңуздар, бизде комментарийлерден жакшы бир аналитика көрдүк. Элдин баары таасирленди, элдин баары жакшы бир тең күч алгансыды. Анча-мынча инсандарды жакшы тааныбай жүргөн болсо, жаңыдан ачты десек болот, өзүнө комментарийлер аркылуу байкап аттык. Биз кыз Сайкалды интервьюларда көп жерден көрдүм. Мен чакырганымдын себеби айтар сөзү башка болчу. Чалып өзүңөн сурадым. Эмне жөнүндө көрөк сүрөңүз? Ошо айымдардын укугу жөнүндө деди. Келип ошол маекти жакшы бир ачканга аракет кылдык окшойт. Эгерде таасирленсеңиздер, эгерде жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий жазып, жана коңгуроонуна басканды унутпаңыз. Асага чоң рахмат. Рахмат сизге. Буйруса, чыгармачылык ийгиликтер. Общение, көрүшкөнчө.